Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкөдө жаңы сезондун ачылышы менен бирге Борборлук телеканал өз ишин улантат. Биз өлкөдөгү окуяларды айтып беребиз. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова. Бүгүн 1 сентябрь билим күнү өлкөдө мектептердин бардыгы окуучуларга эшигин ачты. Муну менен катар бүгүн жогорку кеңештин 7-чакырылышынын кезектеги сессиясынын ачылышы өттү. 2 айга созулган каникулдан кийин келген депутаттар бүгүн ишке даяр эмес экенин билдирди. Себеби бүгүн туура 28 мүнөткө созулган сессияда төрага Талант Мамытов депутаттарды кайрадан эс алууга таркатып, кийинки жумага чейин даярданып келүүгө чакырды. Бирок эми депутатты сыйлашыш керек. Бирок ишти башташ үчүн анда каттоону ачып, расмий жасаш керек. Надир Азимовна, эгер каршы болбосоңуздар, кийинки жумага даярданып анан ишти алып барсак, кандай дейсиздер? Каршылык жокпу, Надир Азимовна? Жок. Анда өкмөт ошого дагы даяр болуп келиңиздер. Албетте маселелер көп, парламент тарабынан көтөрүлүп атат. Кийинки жумага чейин комитеттерди иш алып барып, анан комитеттен өткөн соң анан расмий палатага киргизип, анан карап чыксак. Рахмат, урматтуу коллегалар. Кийинки жумага чейин танапиз. Акылбек Сембеч, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, иш ийгиликтүү болсун. Ушул эле сессиянын ачылышында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров куттуктоо сөзүн айтып, аткарылган иштерге кыскача токтолуп кетти. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Акылбек Жапаровдон 19 тонна алтын боюнча маалымат сурады. Ал эми Акылбек Жапаров алтын боюнча так жооп берген жок. Бирок өкмөттүн отчету депутаттарга берилерин айтты. Азыр Акылбек Үсөнбекович куттуктоо айтты деп маалымат бердиңиз. Мен отчет берди окшойт деп ойлопмун. Кыска суроого жооп берип койсунчу. Азаттыктан чыгып аткан 19 тонна алтын туурабы чыгып кеткени же туура эмеспи? Эми биз бир жылдык отчетубуз менен келебиз, урматтуу коллегалар. Мен да сиздерде болуп 3 чакырылыштын депутаты болгом. Ошон үчүн сиздерге келип азыр куттуктоомду айтып, администрация президенттин атынан, президенттин атынан, өзүмдүн атыман айттым. Экинчи сессияда сиздерде мүмкүнчүлүк болот, далай жолу чакырып, далай жолу мага суроо бергенге да. Ал эми алтын боюнча мен айтып атам, так сиздерге жооп берүүгө даярбыз. Анан айрым информациялык агенттиктер бири-бирибизди тукуруп, бири-бирибизге ошо алтындын тегерегинде чырылдашып калсын дегенге жол бербейбиз. Бизде так маалымат бар, алтын оюнчук эмес. 1 миллиграммына чейин учету бар. Мындан сырткары жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков мигранттар маселесин көтөрдү. Айрыкча Россиядагы 1 миллионго жакын мигранттар 3 сентябрга чейин кайрадан документтерин жазатуу маселесин жаралып жатканын билдирди. Бул көйгөйдүн айынан 14 жаран шейит кеткенин эскерди. Бирок депутаттын сунушуна эч кандай жооп берилген жок. 3 сентябрда мигранттардын мөөнөтү бар экен да, ушул 3 сентябрдан өтүп кете турган болсо, ал жакта чоң проблемалар башталат экен. Мурда билесиздер, 1 жылга турат эле 5000-7000 рубль менен. Азыр 3 ай сайын каттоону жаңылаш керек экен. Ошонун улам чек арадан өтүп, анан кайра кирип, формалдуулуктар кылабыз деп атып, өткөндө 14 адамыбыз шейит кетип калды да. Анткени 3 айда бирден туруш оңой нерсе эмес. Азыр болсо эмгек келишими боюнча тургузат экен билесиздер. Азыр эмгек келишими жок, же каттоосу жоктур. Метро менен жүрө албай, коомдук транспорт менен жүрө албай, такси менен жүрүп кыйналып атыптыр. Миллиондогу мекендештерибиздин бардыгы бул эмгек келишими түзө албайт, бул реалдуу нерсе эмес. Ошон үчүн ушул багытта мен суроо бербейин, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы, Тышкы иштер министрлигине департамент бар ушул миграцияны караган, ошолорго тапшырма берсеңиз, тез арада эгер керекпи, бизден эмне жардам болсо ошонун баардыгын кылалы. Керек урматтуу төрага, биз парламенттик дипломатияны алып ушул маселени чечели. Анткени көрүп атасыздар, абдан чоң көйгөй маселе, мигранттар зыйлап атат. Кечээ 31 августта Чүй облусунун Чуңкурчак жайлоосунда өткөн иш-чарага 40 миңден ашык жаран катышып, 10 миңден ашык унаа барганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынан билдиришти. Милиция кызматкерлери 30 августтан 1 сентябрга чейин күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөштү деп билдиришкен. Бирок иш-чара бүтүп, атка минерлер кеткен соң майы кызматкерлери да көздөн кайым болгонун күбөлөр социалдык тармактарда билдиришти. Толук көзөмөл жүргүзбөгөндүктөн бир нече саатка созулган тыгын пайда болгон. Эртең менен айдады эле конкретно ГАИ ар бир 1 метр сайын турупчу. Эч азыр жок мына машина байкелер турат. Эч жылыш жок. Баары бухат этип кеткенби, эмне кылып кеткенби белгисиз, короче. Бир да ГАИ көргүм жок. Жок эч ким. Маякта бир да машина чыгып албай жатат.
4 saat болду пробкада турганмын, 10 метр кеттим. Бишкектеги Ала Тоо аянтынан эгемендүүлүк күнүнө карата өткөн иш-чарадан соң жалпы 4 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Шаардык муниципалитеттен кабарлангандай, тазалоо иштерине жалпы 60 кызматкер, 8 атайын техника, анын ичинен 5 таштанды чыгаруучу жана 3 жолду жуучу техника тартылган. Майрам учурунда аянтка жалпы таштанды салуучу 20 пластик челек жана 20 дана биодаратканалар орнотулган. Ошондой эле тазалыктын кызматкерлери сахнаны тосмолорду орнотушкан. Эскерте кетсек, 2021 жылы 31 августада аянттан жалпы 4 тоннага жакын таштанды чыгарылган. Кечээ 31 августта Каракол шаарында 29 жаштагы айдоочу 75 жаштагы аялды сүзүп кеткен. Кабарлангандай, окуя саат 15:30 чамасында орун алган. Аял жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөн өтүп бара жатканда белгисиз унаа сүзүп кеткен. Кырсыктан кийин айдоочу жабырлануучуну ооруканага жеткирип, андан соң белгисиз тарапка качып кеткен. Жол кырсыгына качтыгы бар делип, Honda үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу кармалган. Ал Түп районунун ичке суу айылынын 29 жаштагы тургуну болуп чыккан. Тергөөдө ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 1 сентябрда парламентте элге кайрылуу кылып, быйыл күзүндө кезексиз президенттик шайлоо өтөрүн жарыялады. Ал мындай чечимди адилеттүү Казакстанды түзүү жолунда реформаларды ишке ашыруу үчүн элдин жаңы ишеним мандаты керектигин байланыштырып, шайлоого өзү да катышаарын билдирди. Казакстанда азыр иштеп жаткан конституцияга ылайык президент 5 жылдык мөөнөттөн 2 жолу шайлана алат. Касым-Жомарт Токаевдин президенттик мөөнөтү 2024 жылы бүтөт. Мен быйылғы күзде кезектен тыс президент сайлауын өткізуді ұсынамын. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 5 адамга Кыргыз эл баатыры намы берилди. Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргызстандын баатыры намын ыйгарды. Мындан сырткары мамлекеттик ишмер Түрк мамлекеттеринин уюмунун аксакалдар кеңешинин мүчөсү Медаткан Шеримкуловго, мамлекеттик ишмер Апас Жумагуловго жана бул дүйнөдөн өтүп кеткен кинорежиссер Болотбек Шамшиевке, советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Арстанбек Дүйшеевке Кыргызстандын баатыры намы ыйгарылды. Урматтуу теле көрүүчү, бизди социалдык тармактардан да көрүп, жаңылыктар менен алгачкылардан болуп кабардар боло аласыздар. Эфирде Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.